биринчи кирип аткан үчүн ушул айлык маянаны жанагы жыйынтыктын негизинде берип аткан үчүн ММК фонду тарабынан, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын буйрук менен ушу биринчи айда бал аз болуп калды деп алдын ала эсептөөлөрдү көргөнбүз. Ошонун негизинде 1,65 деген коэффициент кошту. Атайын буйруктун негизинде бул 2 айга, октябрь, ноябрь айларында врачтарыбыз, үй бүлөлүк дарыгерлерибиз толук үйрөнүп, толук ошонун бардыгын кагаз жүзүнө түшүрүп, программага киргизген толук үйрөнгүчөңдүк. Ушунда 2 айга жеңилдиктер берилип атат. Ал 61 балга чейинки алган врач дарыгерлерибизге 1,65 коэффициенти колдонулат. Ал эми 61ден жогору алган дарыгерлерибизге автоматтык түрдө 100 балл деп эсептеп атабыз да. Ошонун негизинде азыр эң жакшы алган 19.000 сом тегерегинде болду. Башкача айтканда бул 19.809 сомдун ичинде социалдык фондко чегерүүлөр кошо эсептелген дагы. Эң жогору балл алган 97,5 балл деп алганыбыз автоматтык түрдө 100 балл деп эсептедик дагы. Ошонун негизинде 16.895 сом чегер. Анын ичинен ошо киреше налогу, анан пенсиялык фондко кармала тургандар кармалат. Ушу 3.000 тегерегинде калган айлык болуп эсептелет. Ошол врачыбыз жаш врач болгондуктан мурун 6.750 сом алып келген. Бардыгын кошконубузда азыр ошо айлык кошумча айлыкты кошконубузда 23.000 болду эсептелди да. Анан эң аз балл алганыбыз 6 балл болду. 6 баллды дагы биз ошо 1,65 коэффициентке көбөйтүп, эң аз алган Ош области Ош шаарында 1.672 сом болду.